Өлкө аймагында бүгүнкү күнгө карата дагы 921 жарандан коронавирус илдет аныкталды. Бул тууралуу Саламаттыкты сактоо министрлигинин коомдук саламаттыкты сактоо башкармалыгынын башчысы Айнура Акматова билдирди. Өлкөдө коронавирус жуктуруп алгандардын жалпы саны муну менен 31247 адамга жетти. Бир сутка ичинде 53 медициналык кызматкер аталган илдетти жуктуруп алганы аныкталды. Анын 22си дарыгерлер. Ошол эле учурда бир суткада 74 медициналык кызматкер айыгып ооруканадан жана үй карантининен чыгарылды. COVID-19 диагнозу менен медициналык кызматкерлер арасында 2580 учур катталды, анын 1234-ü айыкты. Акыркы бир сутка ичинде COVID-19 илдетинен сакайып чыккандардын саны 1247-ни түздү. Илдеттен айыккандардын жалпы саны 18038-ди түзөт. Ал эми Кыргызстанда коронавирус жуктургандардын саны бардык калктын санынын 0,5%-ын түзөөрү белгилүү болду. Ал эми илдеттин белгилери жок ооруп жаткандардын санын билүү үчүн учурда иммуноферменттик изилдөө жүргүзүлүп жатат. Саламаттыкты сактоо министрлигинин коомдук саламаттыкты сактоо башкармалыгынын башчысы Айнура Акматованын айтымында изилдөөнү жеке лабораториялар жүргүзүүдө. Анын айтымында так маалыматтар берилет. Министрлик мындан тышкары бардык аймактарда дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун адистери менен эл арасында иммуноферменттик анализ жүргүзүп, коронавируска каршы антитело иштелип чыкканын билүү үчүн изилдөөлөрдү жүргүзүп жатат. Манас эл аралык аэропорттун аймагында Семетей обсервациясында бейтаптар үчүн 485 орун бош. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдирет. Аталган обсервациянын жандандыруу бөлүмүндөгү 6 бейтаптын абалы турукташып, корпустардагы орундуктарга которулган. Семетей госпитализация пунктунун башкы дарыгери Кутман Мурзакулов билдиргендей 23-июлда Гансиден 27 бейтап айыгып чыгарылган. Ал эми Ош шаарындагы ири базарларда дезинфекциялоо иштери жүрдү. Маалыматка ылайык ОКМдин Ош шаардык башкармалыгы тарабынан шаарда жайгашкан 30 кичи дүкөн, 6 чач тарачкана, 14 набайкана, 8 май алмаштыруучу жай, 7 банк дезинфекцияланган. Ошондой эле Бостон, Келечек, Борбордук базарлары, Кудайберди, Уна Тетик базары, Тешикташ, Мөмө Жемиш базары жана Ош шаарындагы Ички иштер министрлигинин Сулайман тоо милиция бөлүмүнүн имараты залалсыздандырылды. Дезинфекциялоо иштери өлкөнүн бардык аймагында жүргүзүлүүдө.